аткарууда экендигин билдирем. Жыл башынан бери Жалал-Абад шаардык кеңеши 74 токтом чыгарып, анын 3-өсү аткарылган эмес. Бул тууралуу бүгүн шаардык кеңештин 11-сессиясында айтылды. Аталган 3 токтом ипотекалык үйлөр, жер маселеси жана жатаканага байланыштуу болгон. Бардыгы эле өтүп, бардыгы эле токтомдор аткарылып атат, аткарылбай калган токтомдор боюнча андай суроо болушу мүмкүн эмес. Рахмат. Сессияда күн тартибине 8 маселе каралып, анын 1 жыл ичиндеги токтомдордун аткарылышы боюнча болду. Деген менен токтомдордун аткарылышы депутаттар тарабынан сынга алынды. Мөөнөтүн коебуз, бирок аткаруу бийлик тарабынан же мөөнөтүндө жооп бербейт, жооп берсе дагы бир бөлүгүнө жооп берет. Ошо боюнча Эрнестбек Абджалилович, аппарат жакшы иштебей атабы, же жетекчилер эстинен иш көп болуп калып атабы? Буга мындай чара көрүш керек да, жөн койбош керек да. Бул мен эмес, мына коллегаларым да айтат. Протокол тапшырма беребиз, жоогун убагында ала албайбыз, эстеринен чыгып калышат. Ошол нерсени да карап коюш керек. Эмне дегенде биздин ыйгарым укугубузда даже мэриянын ар бир кызматкерине биз ишенбейчилик көрсөткөн акыбыз бар. Так, Урмат Самаланович, сиз так айтып койсоңуз, кайсы жетекчи ошо протоколду тапшырманы аткарбады? Мен ошол жетекчинин үстүнөн чара колдонайын. Шаардык кеңеште чыгарылган токтомдор аткаруу бийлигине өткөрүлүп берилет жана алардан 1 ай ичинде токтомдун аткарылып жаткандыгы же ишке ашкандыгы тууралуу маалыматтар алынат. Бул боюнча ар бир токтомду кабыл алганда биз аткаруу бийлигине берип атканда журналга каттап туруп берип атабыз. 1 айдын ичинде аткарылышы боюнча мөөнөтүн беришкен. Бул эми жылдык жыйынтыктоо отчет болгон үчүн жалпысынан айтып кетип атабыз да. Себеби ар бир токтомду кабыл алганыбыздан кийин юстицияга катталып, сайтка чыккандан кийин ар бир токтом өз күчүнө кирет. Ошондой эле күн тартибинде муниципалдык менчиктеги эскилиги жеткен жел автоунааларды сатуу, жеке менчик жер тилкесин багытын өзгөртүү жөнүндө жана башка маселелер каралды. Өткөндө биз барып бузулган айткан үйлөр бар да. Мынау неме көчөдө бар, Красная көчөдө бар. Шулар кандай болуп атат? Анын зонасы жилой болчу да. Ошон үчүн зонасын өзгөртүлгөн эмес. Жок, жилой болгон менен белки үйлөр арзандат да бизге. Аны уже аткаруу бийлигине тапшыруу болуш керек да. Озбаевич Абдыкалыч туура айтып атат. Мындай нерселер өтө көп болуп атат. Жок. Аны күн тартибинде каралган. Сессияда каралган маселелерди депутаттар бир добуштан колдошуп, иш мерчимдерин жакшыртуу талабы коюлду. Асылбек Тагайбек уулу, Темирлан Эрнес уулу, Жалал-Абад шаары.